Кошкон салымы жана жыл ичиндеги жетишкен ийгиликтери үчүн Чолпонбай айыл өкмөтүнө Мыкты айыл өкмөтүнүн наамы ыйгарылсын. Birinci orunda aldı. Daha ben sözümde ayttım ele arası siz gelmeyince rayonun özgöçörüydü. 2016 yıldan beri oşonda 9 yılda Aytmatov rayonundan 3 aylık hükümet Respublika'da birinci orunda aldı. 9 yıl içinde. Şurada sivitlerle görüştü. Kence Bulga sizge de bu çekbalbozun областтық алыңыз, республикалық алыңыз, şu елге қызмат қылып жүріңіздер. Бұйырса 2 жылдан да келген жылы чоң ийгиликтер жаратат. Достор салам, мынакей бүгүн Айтматов районунда коллегиялык жыйын болуп, ошол жерде жыл жыйынтыгы менен Мыкты айыл өкмөт деген наамдын өтмө кызыл тууну Чолпонбай айыл өкмөтү алды. Мынакей Кенжокул аке менен Насыр аке турат. Бир эки сөз ыраачылык билдирип коюңуздар болот. Ошол быйыл 2024 жыл Чолпонбай айыл өкмөтү үчүн ийгиликтин жылы болду. Ошол айыл өкмөттөрдү караган ушул комиссияга чоң рахмат. Анткени баардык жетишкендерди карап, мынакей бизди биринчи орунга чыгарышып атат. Ошондой эле өзүмдүн дагы менден башка 3 айыл өкмөтүнө чоң ыраачылык билгизибиз келет. Анткени биз дайыма бири-бирибиз менен аябай ынтымакта иштешебиз. Бири-бирибизге техникалык жактан жардам болуу, ар кандай жардамдарды бири-бирибизге дайыма берип турабыз. Алар дагы ушул баардыгыбыз ынтымак менен ушу мени биринчи орунга алар дагы чогуу ынтымактын негизинде көрсөтүштү да. Ошондуктан биз ойлойбуз, буюрса бул бизге чек эмес, дагы ийгиликтерди жарата беребиз деген чоң ишенимдебиз. Областтык деңгээлде да мыкты, республикалык деңгээлде мыкты айыл өкмөттөрдөн болсо. Насыр аке сиз дагы берек болсо. Ошол эмне дейбиз, негизи ушул биринчиден ушул сыйлыкты берип, ушул комиссияга чоң рахмат айтмакчыбыз. Чындап эле Кенже абдыбыз айткандай, Чолпонбай айыл аймагы үчүн жакшы иштер аткарылды. Буюрса алдыда жакшы чоң пландарыбыз бар, ошол пландарды аткарып, буюрса кийинки жылы да жакшы ушул Мыкты айыл өкмөтүн алабыз деген жакшы тилегибиз бар. Ийгиликтер болду. Чоң рахмат. Бар болуңуздар. Ишиңиздерге ийгилик. Кут болсун.